Кыргызстан менен Германиянын жереги өз ордунда. Ары жакта бир кыл жатпаган кызыл килем төшөлгөн. А бул жакта болсо Арда Карол какайып турат. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Кыргыз Республикасынын президенти Улуттук гвардиянын өздүк курамы Германия Федеративдүү Республикасынын федералдык президенти тосууга даяр. Ооба, президенттерди тосуп алууда алардын ролун аткаруу протокол кызматкерлерине жүктөлгөн. Бир күн мурда аларча резиденциясына келип, өлкө башы кайсыл жерге кадам таштайт, ким менен учурашат, ушунун баарын президенттин протокол кызматынан баштап, тышкы саясат бөлүмү, администрация кызматкерлери, жада калса тышкы иштер министринин өкүлдөрү ийне жибине чейин эсептеп чыгышат. Албетте бир күн мурда даярдалган иштерди президенттин администрация башчысы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров текшерет. Бүт иш-чаралардын бар. Кыргызстандын ичинде дагы, Кыргызстандын четине чыгып атканда да урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич болсо ушундай официалдуу түрдө бөлөк өлкөнүн жетекчилери келип атканда кынтыксыз иш-чара аракеттеринин баарын камсыз кылып беришибиз керек. Мына биздин администрациянын эң чоң бир милдеттеринин бири ушул. Биз өзүбүздүн өлкөнүн жетекчисинин иштөө тартибин, ошого даярдыктарды, ошого керектүү боло турган Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Материалдарды ошону менен эле ушундай орт моменттердин баарын карап чыгышыбыз керек да. Анан биздин президенттин өлкөнүн жетекчиси, өкмөттүн башчысы деп атабыз, бирок биздин конституциябызда президент бул биздин символ катарында. Биз кабыл алабыз. Мындан ары уланта берели деген доклад болгондон кийин анан ал киши макул же макул эмесби, же бир жерин оңдоп койгула дейт, же бир жери туура мындай болгондо мындай ирети менен жазагыла деген дагы өзүнүн сунуштары болот, же болбосо замечаниялар болот. Биз ошолорду оңдоп, кайра баарын атнакай кылып даярдап коебуз. Негизи эле Кыргызда коноктосуу өзгөчө. Кудай келатканда билебиз, жердин баарын Кудайдын коногу деп аябай тособуз. Анан өлкөнүн болгондо дагы Германия деген азыр Европанын экономикалык жагынан эң күчтүү, эң кыйын мамлекеттердин бири. Айтпасак болбойт. Улуттук каналдын кызматкерлери дагы маанилүү иш-чараны кандай ракурста чагылдырабыз деп уара. Ардыгы көзөмөлдөн өтүп даяр болду. Эми баштайбыз. Бул жакта Германиядан келген делегацияга көз салыңыз. Жашыл жана кара көйнөк кийген немис айымдары, алардын жанында турган мырзалар, маанайлары 5. Аларда кыргыз делегациясы деле зериккен жок. Айбек Жунушалиев кесиптештерине улуттуу кеп салып жаткан көрүнөт. Береги жакта Өмүрбек Текебаев эски таанышына Германиядагы кызыктарды айтып берип жаткандай. Германия делегациясы президент келери менен дароо уюлдук телефондорун чөнтөккө сала калды. Бир өлкө башчыны карап, бир аскерлерди карап жетишпей калды көрүнөт. Анткени аларга бардыгы кызык болду. Ал эми Германия президентинин басма сөз катчысы Керстин Гамеллин эсиптешин түзтүр дегендей белги берди көрүнөт. Немес айымдын укуганында кеп бар. Анткени эки лидер бири-бири менен учурашып жатышат. Азыр болсо симфониялык оркестр президенттер алдыга кадам таштары менен музыканы баштаганы турат.
Германия президенті кыргызча так саламдашканы алкууга арзайт. Кезек эми мамлекеттин делегациялары менен учурашууга келди. Энергетика индустрии играет колоссальную роль. Бул жакта болсо бардыгыбыз эки мамлекеттин лидерин күтүп жатабыз. Германия федеративдүү мамлекетинин президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен президент Садыр Жапаровдун кенен форматтагы жолугушуусу башталган турат. Азыр болсо залда эки өлкө делегациялары жана массалык маалымат каражаттары күтүп турган жагы 15 мүнөттөн бери тынчтык өкүм сүрүп Учурдан пайдаланып, биз Германия президентинин Кыргызстанга жасаган сапарынын мааниси тууралуу билүү үчүн Тышкы иштер министрин кепке тарттык. Германиянын президентинин биринчи расмий сапары. Анткени бул киши өзү мурун тышкы иштер министри болуп турганда 2 жолу келип кеткен. Германия аркылуу башка мамлекеттер менен да сүйлөшкөнгө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Демек баягы Европа менен бир гана экономикалык жактан эмес, глобалдуу саясат жагынан дагы. Бул эми Германия Европадагы эң чоң экономикасы күчтүү саясий мамлекеттердин бири да. Булардын үнү чоң да. Ошондуктан баягы европалык мамлекеттерди Германия аркылуу таанысып болот. Булардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонсо болот. Анан негизгиси булар ошо европалык мамлекеттер Борбордук Азиядагы баягы абалга кызыгып атышат да. Буларга кысым барбы, жокпу? Көз карандысыз мамлекеттердин баягы өзлөрүнүн саясатын жасай алышабы деген кызыктуу суроо болот. Бирок биз өзүбүздүн көз карандысыз саясатыбызды жүргүзүп атабыз. Көк векторлуу өзүбүздүн тышкы саясатты жүргүзүп атабыз. Ошондуктан бул визит баягы бүгүн эртең жыйынтыгын бере алса да келечекте бир чоң эшикти ачып бериши мүмкүн. Ошентип Кыргызстан менен Германиянын лидерлери кеңейтилген курамда пикир алышууга киришти. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Германия менен соода экономикалык жана технологиялык тармактарда кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар экенине көңүл бурду. Уважаемый господин федеральный президент, Кыргызстан выступает за поддержание активного сотрудничества с Германией, являющейся, на наш взгляд, безусловно, одним из государств-лидеров не только в Европе, но и в мире. Германия, благодаря своему политическому авторитету и экономическому потенциалу, является примером для многих стран мира, в том числе и для нас. Мы разделяем демократические ценности, основополагающие свободы и права человека, которые также высоко ценятся в Германии. Для нас весьма важна дальнейшая поддержка Германии в демократическом развитии страны, построении сильного гражданского общества и правового государства. Кезинде Франк-Вальтер Штайнмайер Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелерге 30 жылдан ашык убакыт болгонун белгиледи. Бул убакытта эки мамлекет туруктуу, динамикалуу өнүгүп жаткан мамиледе экенине токтолду. Признавшая Кыргызстан как независимое государство на очень ранней стадии. И я думаю, что у нас более 30 лет очень стабильных отношений, которые динамично развиваются. И доказательством тому служат наши визиты, двусторонние визиты, которые проходят не только на уровне президентов, которые проходили в прошлые годы, но и на уровне министров. Кеңейтилген форматта жолугушуудан кийин эки өлкөнүн лидерлери жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүү жасашты. Образование и трудоустройство молодежи, современные технологии и наука, климат и охрана окружающей среды также были в центре нашего внимания. В целом я хотел бы отметить растущий интерес Германии и Кыргызстана к взаимовыгодному сотрудничеству.
При этом между нашими странами имеется большой нереализованный потенциал двустороннего взаимодействия. Кыргызстан менен Германия энергиянын кайра жаралуучу булактары, жашыл экономика, ошондой эле эмгек ресурстары жаатында алаканы бекемдөөгө кызыктар. Сегодня в составе германской делегации есть руководители компаний, осуществляющие свою деятельность в сфере гидро и солнечной энергетики, с которыми мы заинтересованы развивать сотрудничество. Учитывая гидроэнергетический потенциал Кыргызстана, мы заинтересованы в развитии взаимодействия с Германией в сфере выработки и использования зеленого водорода. Как вы знаете, зеленый водород, будучи так называемой энергией будущего, способствует озеленению экономики в таких важных сферах, как промышленность и транспорт. В начале 2023 года мною была выдвинута инициатива по реструктуризации государственного внешнего долга Кыргызстана с использованием механизма его конверсии на проекты в сфере зеленой экономики. Германия менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык президент айтып жаткандай, жашыл экономиканы өнүктүрүү менен улантары көтүлүүдө. Буга себеп экономика тармагында бир топ алгылыктуу долбоорлор ишке ашканы турат. Өзүңөр билгендей, Германия мамлекети бул өзүнүн шамал жана күн энергиясы менен күн энергияга бай жана ушул энергияны көп колдонгон мамлекеттердин бири да. Мына Кудай буйрса эртең ушу Германиянын президенти менен чогуу ушу энергетиктер да келиптир. Ошолор менен эртең мен өзүм министерстводо жолугуп ушул маселе боюнча көп бизди кызыктырган суроолорду берип, жана биз менен чогуу ушул күн жана шамал энергиясын биздин Кыргызстанда өнүктүргөнгө чакырабыз да. Азыртадан эле германиялык ишкерлер кыргызстандык кесиптештери менен иштешүүгө даярдыгын билдиришүүдө. Алар биздин өлкөдө алдыга өр алып, ички дүң продукция жыл санап өсүп жатканын жакшы жышаан деп айтышты. У нас очень позитивное развитие было в прошлом году в торговле, очень сильный рост. И, конечно, это немножко связано с теми последствиями геополитических изменений, но это, конечно, связано и с сильным ростом киргизского ВВП и теми реформами, которые проводит президент и правительство. Так что я думаю, наши отношения будут развиваться дальше хорошо. А какие сферы интересуют германских бизнесменов? Ну, мы видим это тоже по составу бизнес-делегации, которая к нам приехала. Конечно, это все, что касается майнинга, то есть полезных ископаемых и переработки. Вторая тема – это возобновляемые источники энергии, где мы думаем, у Кыргызстана как и в водной сфере, так и в солнечной есть большие преимущества. Сфера логистики очень важная, там тоже есть большие проекты. Нам бы хотелось больше тоже в перерабатывающей промышленности, но здесь надо еще поработать. А здесь условия для инвесторов вам устраивают? Я считаю, да. У нас сегодня была очень хорошая встреча и с агентством по инвестициям, и с премьер-министром. Те законы, которые сейчас готовятся, те финансовые гарантии, которые даются, они, думаю, послужат стимулом. Самое главное, конечно, это рынки. И здесь тоже у нас есть домашние задания. Нам надо лучше обеспечить допуск даже товаров, произведенных в Кыргызстане, на европейские рынки. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы соода жүгүртү жыл санап өсүүдө. Бул чек эмес. Эми сиз өзүңүз байкасаңыз, мага айтышат, сиздер ушу 4000 эсе көп Германиядан машиналардын запчастарын алып келипсиңер. 4000 эсе көп дейт да. Цифраларды карасам, 86 миллион долларга запчасттарды алып келиптирбиз да. Анан мен коллегаларыма, Евросоюздан келген коллегаларга, анан Германиядан келгендерге ишке чыгып көрсөттүм. Бул кайсы машиналар жүрөт көчөдө? Десек, бүт эле Mercedes, Ford, эң жакшы көргөн кыргыздардын машиналары, биздин машиналарыбыздын саны уже 1 миллион 500 миңден ашып кетти, Кудайдын багы сүйүнсүн. Мына ушулардын запчасттары келсе, официалдуу түрдө дедим да. Биз силер менен 400 миң эсе көп соода саттык кылышыбыз керек эле.
Андан көрө силер мага жардам бергиле, ошол жактан бизге келип аткан запастык бөлүктөрдү, келип аткан машиналарды, ошолордун баарын учетко алып, жакшыраак, жаңыраак машиналарды сатып алайлы. Анда соода сатыбыз мындан дагы 10 эселеп көбөйөт десем, алар ошого дагы ынанып атышат да. Журналисттер үчүн түзүлгөн пресс борбордо эки мамлекеттин президенттери жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат берген соң азыр Германия федеративдүү мамлекетинин президенти Франк Вальтер Штайнмайер президентибиз Садыр Жапаров менен аларча комплексинде сейилдөөнү туура көрдү. Германиялык коноктор ошондой эле федеративдүү мамлекеттин президенти Франк Вальтер Штайнмайерге бул жердин абасынын тазалыгы, ошондой эле жаратылыш кооздугу жакты көрүнөт. Арчалуу Аларча резиденциясында жолугушуунун жыйынтыгына канааттанган Германиянын лидери президент Садыр Жапаров менен бирге сейилдөө менен иш сапарын жыйынтыктады. Албетте эки өлкө үчүн бул жолугушуу ортодогу саясий экономикалык кызматташтыктын башаты гана.